Саламатсыздарбы? Бүгүнкү маанилүү маегибиздин коногу Жогорку Кеңештин депутаты Садык Шерниязов. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Садык мырза? Студиябызга куш келиптирсиз. Бүгүн сизди студияга чакырганыбыздын себеби биринчиден өзүңүз айткандай бул маданият жөнүндө бир кененирээк суроо берели дегенбиз. Бул алгачкы сурообуз. Сиз акыркы Курманжандатка тасмасын тарткандан кийин элде бир топ бир патриоттук сезимдер, ошол тарыхка кайрылуу, биздин салт сананы, улутубуздун бир көрөңгөсүнө кайра бир кайрылгандай болдук эле. Ал нерсе бүгүнкү күндө кичине алыстап бара жаткан сатат. Дагы фильм тартуу боюнча ой максатыңыз барбы? Ошол боюнча бир коомчулукка азын-аулак айтып кетсеңиз. Ой максат бар. Мына Манас темасына кайрылсак деп жүрөбүз. Албетте бул чоң, зор, анын үстүнө биз үчүн өтө ыйык тема. Бул боюнча ойлорду бышырып, бул боюнча ушул жоро жолдош достор менен сүйлөшүп, себептегенде буга чоң каражат керек. Манас темасынын баарын тартуу албетте бүгүнкү күндө мүмкүн эмес. Бирок бир кандайдыр бир баштапкы этапынан баштаса болчудай деген ойдобуз. Ошол ой менен айтып атабыз бул ойлорубузду. Көпчүлүк учурларда жогорку жактан дагы түшүнүүлөр бар, бирок азырынча токтоп турат. Бул буйруса мүмкүн башталып кетсе, анда бул биздин улуу эпосубузга ошол кино тасма түрүндө дагы кайрылуу жолу болот деген ойдобуз да. Бул нерсенин негизги бир жетишпеген жактары бул каржы маселеси болсо дагы керек деп. Ооба, каржы маселеси. Биз ушул каржы маселесине келгенде парламент болобу, мейли өкмөт болобу, баягы популисттик ойлорго да берилип кетип жатканыбыз бар да. Себептегенде мына эл кыйналып жатат, элге мектеп керек, жол керек, бала бакча керек, оорукана керек, билим керек, дагы башка керек деген нерселерге алынып кетип атканыбыз. Ошону менен катар биз руханий багыттагы өзүбүздүн мыкты позициябызды алдырбаш керек. Эгерде бул нерсе түшүп кете турган болсо, ылдый кайта көтөрүп чыгуу өтө кыйын болот да. Мисалы, ошол эле Англияны алсак, мүмкүн Шекспирдин убагында деле, мүмкүн Даниэл Дефонун убагында деле, мүмкүн Артур Конан Дойлдун убагында деле мыкты боксчулар же болбосо мыкты дагы болгон чыгар, бирок алардын көрдүңүзбү, биз билбейбиз аларды. Мисалы, биз Хемингуэйдей аларды айта албайбыз, же Стивен Кингдей аларды айта албайбыз да. Анткени ушундай чыгарма гана ал түбөлүктүү болот. Бир кезде ушул эле Микеланджелонун убагында же болбосо Рафаэлдин убагында деле мыкты жанагындай болгон чыгар. Бирок биздин азыр биз баягы убактылуу нерсеге алынып кетип атабыз да. Убактылуу нерсеге алынып кетип, мына элдин маанайы дагы ошондой кыска убактылуу нерселер менен алагды болуп, анан ал оору парламентке да жугуп, өкмөткө да жугуп, анан жамаачы менен, мындайча айтканда, жамаачы синдрому менен ооруп келе жатканыбыз кейтет да. Биз түбөлүктүү да карашыбыз керек. Эгерде Кыргызстан кыргыз түбөлүктүү болот десе, түбөлүктүү нерселер бар, жанагы мен айткандай. Онун ошол нерсеге карашыбыз керек. Мүмкүн парламент менен бийликтен элге жукту, элден аларга эмес. Бул жагын дагы бир тагыраак карап өтүш керек. Бул боюнча кое туруңуз, сиз айткандай мен жооп берип коюшум керек. Биз парламентти, өкмөттү айтканда, биз мына ушул парламент бизге жаман нерсе жуктуруп атат, өкмөт нарса жаман жуктуруп атат дегенде дагы ойлонуп көрүшүбүз керек. Бул парламент бул элдин күзгүсү. Парламентте канчалык кесебирлер, канчалык алдамчылар, канчалык паракорлор же болбосо канчалык интеллектуал азыраак болсо, парламент кудум ошондой болот. Чын атасызбы? Анткени парламент бул элден чыккан уюм. Ошону эл өзү ошол күндүн баатыры кылып шайлап берип атат. Ошондуктан бул жерде ал эми ошол шайлангандар албетте барганда ошол жоопкерчиликти сезип, мына ошол нерсени алдыга алып кетиш керек да. Бүгүнкү күндө биз жанагы жаманчы синдром, бул мисалы бүгүн биз уран жөнүндө кыйкырып атабыз. Көрүп атасызбы? Бир кезде коптор жөнүндө кыйкырганбыз. Анан ойлонуп келсек, азыркы мисалы өкмөт башчылары айтат, буну тиги өкмөт бизге калтырган. Мына бүгүн дагы кечээ күнү Орусия менен 6 миллиардка кол койдук деп атабыз.
мүмкүн ал жакта дагы эмки өкмөт башчыларында калган белектер болуп чыгат кийин. Түшүнүп атасызбы? Ошон үчүн биз жанагындай түбөлүктүү темага кайрылбайлык, кайрылмайынча, акыл эсти өстүрмөйүнчө ошол коомдун ошол барып анан кийин парламентке жугат. Анан парламенттен өкмөткө жугат да. Бирок өкмөт менен парламент дагы өзүнүн лидерлик позициясын кармап элди алып кетиш керек. Бирок тилекке каршы бүгүн парламент эле элдин айтканын ыктайт көбүнчө. Алар коркушат, эртең биз добуша албай калабыз. Кечеүнкү мен маданият жөнүндө айтканымда ал бир эле мисалы өкмөттү жамандоо эмес да, ал өзүбүздүн парламентти дагы айтып отурубуз. Ошол учурда дагы элди кандайча кылып демин алып чыгып кетиш керек, жолдорун табыш керек жөнүндө айтылды да сөз, эгер чынында түшүнгөн кишиге. Ошондуктан биз баарыбыз бир кайыктабыз. Түшүнүп атасызбы? Бирок сиз туура айтасыз. Ушул парламент, ушул эгерде өзлөрүнүн колунан келбесе, алар жок дегенде руханий инсандардын атын чыгарып, ошол руханий инсандар менен чогуу иштеп, ошолор руханий инсандар адам элдин акыл эсине дем берип, күч берип алып кете турган болсо, күчтүү мамлекет, мыкты, өзүн сыйлаган, уяты бар, ар намысты бийик койгон инсандар чыккан мамлекет болобуз да. Анан кантип ар намыс бар деп айта алабыз? Кечээ күнү өкмөткө айтылды. Ошол өкмөттө билесиз, жакында эле министрдин орун басары канча миң доллар алып кармалып атпайбы? Демек, дагы элден чыккан да, деле бизден чыккан, биздин ичибизден чыккан инсан. Бирок көрүп атасызбы? Ар намыс бийик болбогон жерде, маданият болбогон жерде, намыс болбогон жерде, абийир болбогон жерде мындай нерсе дагы кайталана берет. Сөзүңүзгө аралжый, мына кечээ сиз жогорку кеңеште бийликтин отчетунда айткан курч сөздөрүңүз чындыгында эле бүгүнкү күндө маданияттын көкөйкести кайрыктарындай эле болуп ушунчалык жогору жаңырды. Ага бир эле маданиятка кызыккан эмес, жөнөкөй биздин жарандар дагы көңүл буруп абдан иштери атышты ошол болуп жаткан. Сиз ушул жерде башта белгилеп кеткендей, бүгүнкү күндө биз маданиятка көңүл бурбай, алардын ичинде биздин көрөңгүлөрүбүз аттары алтын тамга менен жазыла турган Бүү Сара, Таттөбө, ошол эле Сүймөн кол, бүгүн көзү бар ошо Болот Шамшиевдин деле баркына жетпей жаткандыгыбыз жөнүндө терең айтып кеттиңиз. Эмне үчүн бүгүн биздин азыркы жаштардан, азыркы эталондон ошол адамдар сыяктуу бир көрүнүктүү эл ошол адамдын бир башкача кумир, бир башкача көз караш менен карай турган таланттар чыкпай жатат? Мунун себеби жакшы фильмдердин тартылбашыбы, же болбосо жашоонун бүгүнкү күндө жашоонун ыргагы ошондой болуп жатабы? Бул биринчи кезекте биздин өкмөттө тилекке каршы менеджерлик сапат жоктугунда. Биздин өкмөткө өзүңүз билгендей ушундай бир система орноп калды. Партиялардын кланы десек болот. Ошол ар бири өзү келип, ошол тармакка билеби билбей, бирок өзүнүн партиясынан бир адамды отургузуш керек болуп атат да. Ошол себептен бизде азыркы учурда өкмөт мындайча айтканда менеджерлерди издеп табыш керек да. Аларды сураныш керек. Кечээ күнү мына Акын Токтосартовдун эскерүү кечеси болгондо мына абдан жакшы нерсе айтылды да. Ушу Акын Токтосартов Өзбек театрында барып ушундай бир чечилбеген маселени бирөө болбойм деп атса, министр анын үйүнө барып көндүрүптүр. Сиз болуп бериңиз ушул театрга башчы депчи. Токтоматов деген азаматка. Сиз ушуну бүгүн элестете аласызбы? Ушул сизди бирөө чакырып, анан сизди суранып атат да, сиз болуп бериңиз депчи. Жок да. Бизде суранат бийлик барып турабы? Мен оюмча президенттин кабинетинде, өкмөт башчынын кабинетинде кезек туруп болуш керек, бир 100 адамдан турганчы. Мени кызматка кой деп. Бирок чыныгы мыкты адам, чыныгы менеджер адам, ал ар бир жерде таланттуу өзүнүн билет. Премьер-министр же болбосо президент издеш керек да. Ким чынында көтөрүп кетет? Анан ошодон дагы сураныш керек. Сиз болуп бериңиз, көтөрүп бериңиз деп. Бирок бизде сиз билесиз да, андай болушу мүмкүн эмес. Бизде сурангандар жетет кызматка, эми суранбагандарды эстеп да койбойт да. Өсөм деген мамлекетте менеджерликти койсо, маданияттын бөлүктөрүн сизге көтөрүлгөн бөлүктөрүн айтып кет. Мына өзүңүз билесиз, айтыш акындар көтөрүлө калдыбы? Манасчылар көтөрүлө калды, кино көтөрүлө калды. Бул өкмөттүн жардамы менен эмес да, муну коомдук ишмерлер көтөрүштү.
Көрдүңүзбү? Анык мыкты менеджерлер көтөрүштү да ошондочу. Көтөрсө болот экен да. Мына жазуучуларды деле көтөрүп коюш бир паста да оңой эле да. Мына театр ишмерлерин деле сүрөтчүлөрдү деле көтөрүп коюш, опера балетти көтөрүп коюш, замат деле бир паста эле көтөрүп койсо болот. Ушул эле акча менен, мындан да аз акча менен керек болсо. Түшүнүп атасызбы? Бирок биз жанагы менеджерликти сыйлабагандыктан, биз кошоматты биринчи койгондуктан орунга, жагалданган кишилерди биринчи койгондуктан орунга, эптеп кызмат үчүн баарына даяр кишилерди биринчи койгондуктан орунга мындай тас кейпибизди кийип келе жатабыз. Сөзүңүздө калет жок. Сиз жогоруда айткандай, бул кесипкөйлүк боюнча бул чыгармачылык кишилердин арасында дагы көптөн бери айтылып келаткан бир нараазычылык. Мисалы үчүн филармонияга коюлган жетекчи бул ошол жалпы чыгармачылык топтун ички дүйнөсүн билген адам болуш керек. Ал эми театрга коюлган жетекчи бул театрды түшүнгөн адам болуш керек деген бир түшүнүк бар да бизде, негизи эле башынан ушундай болуп келатат. Мисалы үчүн опера балетти ал ошол жакты түшүнгөн, алардын ошол жердеги чыгармачыл адамдардын ички дүйнөсүн билген. Ага карабастан бүгүн бизде ошол жетекчиликти коюу, же болбосо театрды башкаруу, же болбосо ошо опера балетти башкарууда биз дагы деле ошо жетекчиликтен жаңылып келе жатканыбыз дагы байкалат. Буга сиздин пикириңиз? Кайсы тарапка кимди апарып койбойлу, бирок ал таланттуу менеджер болсо, кайсы тарап болсо көтөрүп чыкса болот. Мисалы Италиянын Ferrari деген укмуштуу жанагы спорт машиналарын чыгарганда 3 класс билими бар гана киши башкарган менеджер болуп. 3 класс билими бар. Бирок ал таланттуу менеджер болгон. Американын гүлдөгөн доору экономика өскөн. Бул Рональд Рейгандын башкаруусуна туш келет да. Рональд Рейган актер болгон. Ал эч кандай саясатты билген эмес. Саясаттын тилинде сүйлөй алган да эмес ал. Түшүндүңүзбү? Ал актер болгон. Жакшы мыкты актер болгон. Эл аны колдоп, мындай кылды, президент кылды дагы, ошол маалда Америка гүлдөп өстү. Көрдүңүзбү? Таланттуу менеджер болсо, ал карабайт, ал театрды көтөрүш, филармонияны көтөрүш кеп бекен? Кеп эмес ал. Бирок биздин таланттуу менеджерлерибиз азыр өкмөткө ишенбей, өз алдынча бизнес кылып кетишкен. Мыкты жигиттерди карасаңыз, алар мынтип айтты: мени эмгегимди баалабаса, менин кылганымды барктап, баалап, бирдеке болсо кайта сени артыңдан казып түрмөгө отурганга аракет кылышса, эмнеге барат алар мамлекеттик жумушуна? Алар бүтүп атат: мен барбайм ал жумушка. Мен андан көрө мен өзүмгө тыйын табайын, бизнес кылайын, башым бар, аракетим бар деп атат. Көрүп атасызбы? Эгер ошол мыкты менеджерлерди биз ушул чыныгы өксүп калган багыттарга суранып алып келе турган болсок, сураныш керек алардан. Алардан жалдыраш керек, суранмакты. Көтөрүп бер деп. Анан ошондо ал баркын билет. Ага айтыш керек да: ай, сен тарыхта каласың. Сен көтөрүп берчи театрды. Биз сени тарыхта калтыралы. Мына баланча келип театрды тармагын көтөрүп берген. Кыргыз эли сага рахмат айтат деп премьер-министр же президент сураса, намыз үчүн иштеп берет да, кандай дейсиз ошолорчу? Намыз үчүн иштеп берет. Ошондой сөз керек да аларгачы. Болбосо сенин баркың билбесе, сени баалабаса, кадырыңды түшүнбөсө, эмнеге келип иштейт алар? Ошон үчүн мамлекеттик кызматта көбүнчө мансапты көздөгөндөр, байлыкты көздөгөндөр, паракорлор, айрылмышка барганга отурганга аракет кылышат. Алар баягы галстук тагынып, депутаттар эмне башын ийкеп сиз туруп айтып атасыз деп, премьер-министр башын ийкеп сиз туруп айтып атасыз деп, талашканга тили жок, үнү жок, кайраты жок адамдар барып отургандыктан ушул кебетебизге келип атабыз. Менин оюмча, мен дагы башкаруучу жакта иштеп калдым көп элечи. Менин оюмча, менин де иштегендердин мага характери бир тийин, мага анын тили бир тийин болчу. Азыр дагы мага эң негизи жумуш. Жумуш көрсөтө аласыңбы? Мага ким болбогун? Керек болбосоң мен менен айтыш, талаш, жаман сөздөрүңдү айтып бер. Бирок иш кыл. Иш кылсаң, сен азаматсың. Ушундай позицияга өтө турган убакыт келди го дейм. Дегере бүтүндөй Кыргызстанга. Болбосо биздин келечегибиз кооптуу да. Өзүбүз кичинекей мамлекет болсок, чар тараптан басып турса, бардык жагынан, экономика жагынан, башка жагынан, жол жагынан, географиялык абалыбыз мынау боло турган болсо, маданиятыбыз өксүп баратса, тилибиз кыскарып баратса, караңызчы борбордо канча пайыз мектеп бар кыргыз тилинде. Өзүңүз эле ойлосоңуз. Ушул Бишкекти алалы, биздин Кыргызстандын борбору Бишкек. Канча пайыз мектеп бар? Менин билишимче 10% ашпаса керек. Кыргызстандын борбору Бишкек шаарында биз кыргыз тилинде окутпай калдык.
А эртең эмне болот? Эртең баарыбыздын балдарыбыз анча сүйлөп калды орусча. Мейли алар орусча сүйлөсүн, англисче сүйлөсүн, кыргыз тилин унутуп, кыргыз маданиятын унутса, анда мамлекетте жок болот да ошол менен. Расул Гамзатов айткан, бүгүн кыргыз тили, Дагестан тили өлө турган болсо, дактардын тили өлө турган болсо, эне тилим өлө турган болсо, эртең өлө турган болсо, мен бүгүн өлүүгө даярмын деп какшап кеткен ошол Расул Гамзатов. Биз ушундай кейиштүү абалда турабыз да бүгүн. Бул түбөлүктүүлүк нерсе да. Анан жана уран казуу, ошол эле кумтөр, же болбосо тиги депутатты шайлоо, же болбосо тиги президентти шайлоо, же болбосо бул премьер-министр, сенин колуңуз бул убактылуу нерсе. Ой, шайладык биз президентти, 4-5 жолу шайладык. Премьер-министр биз 30 жолу шайладык. 3000дей депутаттарды шайладык, мен кечээ айткан. Эмне өзгөрүп атат? Түбөлүктүүлүккө каяка карап атабыз? Биз түбөлүктүүлүктү карайлы, түбөлүктү көтөрө турган бул руханий гана багытта турабы? Биздин Кыргызстанда, эгер бир Кыргызстанда биз акчабыз жок экен, экономибиз жок экен, бирок биз Кыргызстанда руханий борбор кылганга биздин алыбыз жетет эле да. Канчалаган мыкты азаматтар жүрү. Өз алдынча иштеп атат, мына сизге окшоо ачып алыпчы. Эгер ошолордун баштарын бириктирип, Кыргызстан үчүн, кыргыз үчүн, Кыргызстанды биз руханий борбор кылалы. Бизден келип үлгү алышсын. Анысында бизде акыйкат бар, демократия бар. Бардык тараптан мейли жазуучулардын ушул жерде конференциялары өтсүн, ушул жерде фестивалдар өтсүн, киночулардын, сүрөтчүлөрдүн деп кичинекей аралча кылсак болбойлу биз өзүбүздүн Кыргызстанды? Болбойбу? Жок дегенде ушу менен атыбыз чыгат да. Башка өлкөлөр ошондой бизди сыймыктанып карайт. Мына кыргыздар азаматтар, буларда акыйкат бар. Буларда жеңүүчүлөрдү чынында акыйкат деп ушул жакка келип, алар өздөрүнүн жазмаларында, кинолорунда, сүрөтүндө биздин мамлекет жөнүндө айтат да тура. Буга эмне акчанын кереги бар? Буга акчанын кереги жок да. Буга дук керек. Буга ошол билген адамдарга сураныш керек. Келгиле, Кыргызстанды биз экономика жагынан көтөрө албасак, биз тиги согуш жан же болбосо аскер жагынан биз көтөрө албасак, технология жактан көтөрө албасак, биз IT технологияны көтөрө албасак, биз деген самолетторду, корабльдерди, машиналарды кура албасак, биздин акыл эсибиз бар да биздин. Акыл эсибиз деңгээлибизде ишти кылып, бул жерден көтөрүп, мына башкалар ойгон элек да, башка мамлекеттер ойгон элек да, ушуну биринчи баштап кетсек болбойбу? Болот эле да. Болбой жатат, бирок көрдүңүзбү? Биз маданияттын кызматкерлерин, руханий инсандарды тебелегенден тебелеп, бүгүн жазуучумун деп айтыш жаштарга уят болуп калды. Акынмын деп айта албайт, көчөдө чыгып жаштар жок дегенде кыздар менен таанышкысы келет да. Анан жанагы ошол сүйлөшкөн кызы, сен ким болосуң, мен жазуучу болом дейт. Ошол кыз күйөөгө да тийбей калды азыр. Коркунучу. Артисттерибиз болсо жылаңач жүрүшөт. Карандай чындык, эчтеке деп айта албайбыз. Бул нерсени ушу сизге окшогон кыргыздын аткулдары көтөрүп, чындыгында эле кечегидей мамлекеттик деңгээлде бул суроолорду койбосо, сиз сиздин айткан сөзүңүздө калет жок, чындыгында эле жоголуп баратабыз. Тилибиз, дилибиз, салтыбыз, жакшы сапаттарыбыз. Дагы бир нерсени айтып кетейин дедим эле, мына кече жакында өзүңүз күбө болгондой, Аскат Акибаев жетектеген 2000 адам топ Арабияга барып, ошол жерде деген өздөрүнүн биздин кыргыздын салт санаа улуттарын көрсөтүп келди. Бирок коомчулуктун байкашынча бул нерсе кичинекей эле бир жабык нерсе менен калып, мамлекеттик деңгээлде болбой калгандай бир түр көрсөттү. Бул боюнча чыгармачыл адам катары сиздин пикириңиз кандай? Бул эң жакшы нерсе болду да. Мына ушул маданияттын экспорттолушу да чет өлкөгө. 1000дей адам, чыгармачыл 2000дей адам барып Кыргызстандын маданиятын, ошол байлыгы бар, мансабы бар. Алар Катарда ар бир төрөлгөн баланын счетуна бер жагы $30,000 салат да. Бирок алар бактысы шорду эле. Алардын маданияты жок. Катардын. Бул менин сөзүм эмес. Бул ошол Американын эле изилдөөсүнөн чыккан сөз. Бул менин оюма келгенде айтып атты деп ойлобуңуз. Анткени маданияты жок эл бактысыз болот. Анткени бирдекени көрүп, бир нерсени алып, бир ырым-жырым салт санасы жок эл бактысыз болот. Ал канчалык чөнтөгүндө алтын куюлуп турса дагы. Мына барды дагы биздин жигиттер, Алтынбек Максутов баштаган, режиссер баштаган топ барды дагы оозун ачырып келди. Жаманбы? Жакшы да. Ошентип биздин мамлекеттен бир тиын албай. Карасаңыз, мамлекеттен бир тиын албай. Дагы да болсо бул жерде биздин өзүбүздүн кыргыз
элибиздин кыргыз мамлекетинин алсыздыгы болду. Анткени бул нерсени биз КТРден, мамлекеттик каналдардан түз көрсөтүп болгондой берип турушубуз керек эле. Мага жеткен маалымат боюнча булар баардыгы буга жок деп жооп беришти. Эч ким бере алган жок. Бизде бар, бул дагы күйгөндөн айткан кеп да. 20 жылдан бери миллиондогон сом эмес, долларларды сарптадык айтыш фондуна. Сом эмес, мен кайталап айтып, долларларды миллиондогон сарптадык. Акындык көтөрүлсүн дедик, манарчылык көтөрүлсүн дедик, кино көтөрүлсүн дедик. Жүздөгөн кинону тарттырдык. Кыска метражды кошкондо. 200дөн ашык айтыш фильм байга алып келди. Кээ учурда кыргыз фильми албаган байгелерди алып келип жатты. Көрсөтпөйт. Бизде ушундай, бизде мамлекет кээде көрө албастык мамиле кылат мындай нерсеге. Анткени мамлекеттен гана бөлүнгөн акчага тартылган нерсени мактангысы келет, жанында көрүп аткан нерсени көргүзү келбейт. Сиз өзүңүз билесиз, 20 жылдан бери айтыш коомдук фонду не деген жумуштарды аткарды. Мисалы ушул Америкада эле Азия фильм фестивалын уюштуруп эле оңойбу, мына 5-жыл өтүп атат бул жака. Казакстан $1 миллион алып келе албай жатат Анджелина Джолини Евразия кино фестивалына. Азия фестивалына өзү келип атат Анджелина Джоли. Бул жетишкендиктерди бизде көз кырынан алып салыш керек. Андай жетишкендиктерди бизде көрбөйт. Мен жанагы сөздү кимдин аты бар дегенде мамлекет жардам берип чыккан кимдин аты бар деп айткым келгенде, мамлекет кимге жардам берсе, мына аты чыккандар болот өзүнүн талант менен. Мына аты айдалып алчы. Өзүнүн эмгеги менен чыгып атат да ушул бала. Кыргызстандын жерегин көтөрүп чыгып атат, канчалаган жакшы нерселерди көрсөтөт. Биздин киночуларды алыңызчы. Жаштар албаган сыйлыктарды алып келип жатат чынындачы. Бирок мамлекет көргүзүү жок, айткызуу жок, ошолорду астыга коюп, ошолорду даңктап, ошолор менен сыймыктанып. Бизде жок. Мен билбейм, биз баарыбыз эле эчтеке жазбай эле колубузга жанагы боксер печатыгасын келип мушташы керек болуп калды. Алардын бир жерин районга чапсаң келип президент кабыл алат. Bir жерин районга чапсаң келип президент. Бул мамлекет үчүн керек. Мен сизге түшүндүрүп айтып берип коеюн. Эгерде биз 120 депутатты шайлап, же ушундай 100гө жакын депутатты шайлап алсак, элдин көңүлү толбой калат. Ар бир 5 жылда эл ойлош керек. Мен каалаганымды шайлап аткам деп. Бул психологиялык, мындайча айтканда, жооткотуу элди. Ал эми жанагындай ызычуу маселелер чыкканда элдин арасында парламент болбосо, анда элдин мушташы көчөгө чыгат. Элдин мушташы камдуу болуп аякташы мүмкүн. Бул жаман нерсе. Ошондо элдеги болгон жанагы эмоцияларды парламент элдин өкүлү болуп туруп, ошол жерде бул бир амортизатор катары болгон органда, түшүнүп атасызбы? Менин баягы мамлекеттик түзүлүштөгү оюмду айтайын да. Биринчи кезекте, анткени элдин оозунда көп болгон нерсе баары бир парламентке чыгып атат, көрүп атасыз. Баары ал жакта сүйлөнүп атат. Мына акыркы учурларды алыңыз, Лейлек жөнүндө, уран жөнүндө алалы, деги башка жөнүндө. Эгерде ошондой, эгерде орган жок боло турган болсо, ойлоп көрүңүз эмне болот? Лейлекте эмне болуп кетет? Уран кени боюнча эмне болуп кетет? Чаткалдагы Кытайга алып аткан эмне болуп кетишин эч ким сценарийин айта албайт. Ошондуктан айлабыз жок да. Эл ошолорду шайлады, эл ошолорду тандады. Эл шайланып келген депутатты сен чыга эшке деп кантип айта аласың? Ал айтат, мен элим шайлап берди. Мүмкүн тынч отурганы менен, бирок ошол өзүнүн элине кызмат кылып атат алар. Мүмкүн ошол Дейдеке, ошол Чаткалга, ошол Арсланбопко алар өзлөрүнүн округуна кызмат кылып, талашып, барып бир нерсени бүтүрүп, элине жардам берип атат. Мүмкүн. Алар ойлойт, мен ушул ишти аткарып атам. Мисалы, мен маданият
тармагына көп чыгып аткандан кийин мен маданият тармагында көп сүйлөйм. Алар болсо ошол эл менен аралашып жүрөт. Ошол жерде кичинекей болсо да проблемаларды бүтүрүп атат. Эгерде депутат ошол жерде унчукпай эле отура турган болсо ойлош керек, такыр жумуш кылбай жатат деп. А мүмкүн кээде унчукпаш да керектир. Кээде жөн эле чыгып алып, ошол жерде чыр салып, болбогон нерсени чымынды төбөдөй кылып кыйкырып өзүңдүн кара күч тилиңе элге баягы жагынуунун аракети менен популисттик менен чыккан депутаттар да бар. Кээ бирлер элдер ошону жакшы көрөт. Бирок ошолордун кыйкырып чыгып аткан депутаттарды сара эсеп салып карасаңыз, 50% популисттер. Элге жагыныш керек, эртең шайлоо келатат, дагы башка нерсе менен. Ошондуктан бул биздин мамлекеттик түзүлүш, сиз түшүнсөңүз, бул эгер биз мамлекетти мындай чогуу карай турган болсок, парламент бул керек нерсе да. Эгер биз бийиктен карай турган болсок. Бирок албетте элдер айтат, тиги унчукпай отурат, тиги мынтип отурат. Бирок тиги унчукпай отурат, тиги мынтип отурат. Карай турган болсок. Бирок тиги унчукпай отурат, тиги унчукпай отурат, тиги. Менин оюмча бул жасалма ошол кездеги дагы ушул дагы саясат үчүн керек болчу. Саясат деген ушундай нерсе экен. Ким болбосун алып барып бийликке таянып, алып барып түрмөгө салып же болбосо кое турган күчү бар экен мамлекеттин. Бул туура эмес иш болгон. Туура эмес иш болгон. Мүмкүн бирок ушу түрмөгө салганы дагы азыр Өмүрбек Чиркеевичтин менин өзүмдүн каалоомдо жакшы жагына ойнодо болсо керек деп ойлойм да. Анткени баары бир андай жерге түшкөндө адам өзүнүн өмүрүн бүт таразага салып өтөт. Сүйлөгөн сөздөрүн, кылган иштерин. Өмүрбек Чиркеевич Кыргызстанга эми мындай айтканда кемеңгерликке жетип, данышмандыкка жетип, эми мөмөсүн бере турган инсан деген ойдомун. Эми чыгыш керек. Акталып чыган иш эмес. Чыгыш керек деген. Эми чыгыш. Эми чыгыш. Эми